Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинин номер 28 сабак уят, намыс, парс, милдет, жоопкерчилик түшүнүктөрүн пайдаланып, өзүн өзү тарбиялоо деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Өзүн өзү тарбиялоонун ички кыймылдаткыч, ошол нерсеге түрткү берүүчү күчтөрү болуусу зарыл. Эгерде алар болбосо, жөн эле кыял, сөз бойдон эле кала берет. Ал күчтөр кайсылар жана аларды кайдан алып, кантип пайдалануу керек? Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, өзүн өзү тарбиялоодогу күчтөр кайсылар экен? Ошол тууралуу кеп кылабыз. Биз ар дайым эле угуп жүргөн, бирок терең маани берип, көңүл бурбаган же ошонун үстүнөн эле түшүнгөн уят, намыс, парс, милдет, жоопкерчилик, түшүндүрүү, адамдын аң сезими жан дүйнөсүндө бар болуп ойгонсо, ошол адамды өзгөртүүчү чоң күч, түрткү боло алат. Демек, кептин баары биз өзүбүздө ошол нерсенин бар экендигине ишенип, ойготуп, өсүү, өзгөрүү максатыбызга пайдаланууда. Уят, намыс, парс сыяктуу сөздөрдү укканда биз элдин көз карашы, айып кылышы, мүмкүн болгон өтө копол, туура эмес иштерди түшүнөбүз. Ал эми терең ойлонсок, уят ишти кылып коюу эле эмес, бул дүйнөгө адам болуп жаралып, адамча жашай албаганыбыз өзүнчө бир чоң уят экен. Кээ бирөөлөр менин мүнөзүм, пейилим болгону өзү ушундай деген сыяктуу сөздөрдү айтып, актанып кутулуп кетишет. Бул нерсенин айтуунун өзү дагы уят. Эгер окуучу болсо, башка класстагыларга салыштырып, ошолордой жок дегенде орточо окуй албагандыгынын өзү уят. Ал эми мугалим, дарыгер, инженер болсо, башка кесиптегилердей сапаттуу иштей албагандыгынын өзү уят. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, жөн гана адам катары алсак, башкалар менен тил табышып, ошолор бүтүргөн иштерди жасай албагандыгынын, элге кызмат кыла албагандыгынын өзү уят. Эгер аял болсо, башка кыз келиндердей жасаган ишти, эгерде жигиттер болсо, башка жасаган, башкалар аткарган иштерди аткара албагандыгынын өзү уят. Жетекчи өзү башкарган элди, жааматты ийгилик өнүгүүгө алып келе албаса, уят. Албетте, буларды уят деп ачык эле эч ким айтып чыкпайт. Парс, жоопкерчиликти сезген адам жогорудагы жасай албагандыгы үчүн Кудайдан, элден, өзүнөн өзү уялат. Ал эми буларды сезбей жашап жүргөндөр канча? Урматтуу угармандар, адам өсүп, өзгөрүү үчүн дал мына ушул уялуу, намыстануу, жоопкерчилик сезимин билип, алар аркылуу өзүн кыймылга келтирүүсү зарыл. Көңүл буруп, жакшылап уксаңыздар, бул жерде дагы агай абдан жакшы ойду айткан экен. Ар бир жердеги кызматкер кайсыл кызматты аткарбасын, бул менин парзым, милдетим деп эң мыкты, башкалар сүйүнүп, ыраазы боло тургандай кылып өткөрүүсү зарыл. Бирөө текшергени, баа койгону үчүн, айлык бергени үчүн эле эмес, өзүнүн парс милдеттерин билгени үчүн мыкты аткаруусу керек. Эң жакшы ойду айткан экен агай, мага дагы абдан жакты. Эми жалпылап айтсак, бул ыйман, парс, милдет, жоопкерчилик бул адамдын канчалык күчтүү, зарыл сапат экенин сезүүнүн өзү дагы кымбат. Демек, буларды дагы сезип, ойгонуп, кыймылга келген адамдар жакшылыкка, ийгиликке жетүүнүн дагы бир себеби алар Кудай берген ыйык касиеттүү сапаттар. Аларды сыйлаган сыйга жетет, кордогон кор болот. Себеби уят, парс, милдет деген ар бир түшүнүк артында чоң сыйкырдуу күч, энергетика жатат. Өзүн өзү тарбиялоо аркылуу ушуларды түшүнүүгө жеткен адам өзүнүн парс, милдет түшүнүгүн ойготуп, ошолорду кыймылга келтирген адам ошолордун күчү менен коомчулукта кубаттуу болот. Ал эми буларды сезбей тоготпогон адам алардын убалына калып, чоң күчүнүн тепсендисинде калат. Демек, биз өзүбүз уят, парс, жоопкерчилик түшүнүктөрү менен, ошолор аркылуу ишенич менен тарбияласак, Кудай өзү жакшылык, ийгиликти да берет деген сөз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз.
көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Китептен дагы кененирээк окуп алсаңыздар болот.